Негизи токой чарбанын ичиндеги жерлерди сиз жеке менчикке бере аласыңарбы? Жок, берилбейт. Туура 49 жылга бере аласыңар, туурабы? Ооба. Ошону бергенде силер ичинде эмне иш кыл деп бересиңер? Бул боюнча ижара түзүлөт, жашылдандыруу, ар кандай токой түрлөрүнө, ошол жердин түрүнө карата берилет. Ошонун токой чарбанын ичине балык бакыла, сарай салып, уй бакыла деп бересиңерби? Балыкка уруксат берилген, мыйзам чегинде бардык биз койгон талаптарды аткарылса уруксат берилет. Ошол талаптарды аткарып атабы, аткарган жокпу? Билесиздерби, калпына келип атабы, жашылдары болуп атабы? Сиз ошонун маалыматыңыз барбы? Маалыматым бар. Өткөндө эле ушу сиздердин коллегаңыздар чүй токой чарбасындагы маселе боюнча маселе көтөргөн. Бул боюнча азыр дагы каралып атат, иш жүргүзүп атабыз. Ошол токой жоготууларын эсептеп туруп, ошондон кийин жумуштарды жүргүзүп эле бул дагы токой жоготууларын эсептөө боюнча 458-токтом чыгып, ошонун негизинде 3 жылдан бери иш жүрүп атат. Өз нугуна түшкүчөктүү ушундай сиз айтып аткан кемчиликтер болуп атат. Ошо өткөндө биз көтөргөнбүз ушул маселени. Чүй токмок токой чарбалышына өзгөчө көңүл бурсаңыздар, анткени ичин тозуп алышты дагы, ичинде мал багып атышат, каалаганын кылып атышат, каалаган жерин казып атышат. Экотехинспекция менен чогуу биргеликте иш жүргүзүшүңүз керек силер. Анткени деген калпына келдиби, кайра рекультивация болду, эч ким билбейт аны. Сиз ичине кирип өзүңүздөр дагы бир мындай көзөмөлгө алышыңыз керек да, ушу именно чүй токмокту токой чарбалыгын. Билебиз, сиздер маселе көтөргөндөн бери азыр чүй токой чарбасында чакырып иш кагаздарын каралып атат. Жакында жерине барып дагы иш жүргүзүлөт. Сиз деген могу ижарага бересиз 49 жылга, алар деген жеке менчик калтары колдонушат да. Ошондо көзөмөлгө алышыңыз керек. Анан мындан тышкары ар бир октуда токой чарбанын жерлери бар, туурабы? Ооба, ошо токой фондунун жерлери токой чарбалардын жери болуп эсептелинет. Рахмат. Бизде деген карасаңыз, ошо октуларда, ар бир октуларда 2-ден 3төн кожоюн да ошо жерлерди алып алган. Бир октуда 2 кожоюн, 3 кожоюн, биякта бир октуда 2 кожоюн, 3 кожоюн. Ошол деген кандай негизде берилет ошо жерлерчи? 50 гектар, 60 гектардан алып алышыптыр. Токой фондунун жерлерин берүүнүн тартиби бар. 2018-жылы 192-токтом менен кабыл алган. Ошонун негизинде конкурстук негизде тартип менен берилет. Сиз айтып аткандай бир жерди эки адам же болбосо ушундай болбойт, өзүнүн тартиби менен берилет. Болот, биз көрүп атпайбызбы? Болот. Карапайым эл, аякта бир да жери жайыты жок карапайым элдин. Ошол байлар, коомдорлар, бийликке жакындар алып алыптыр. Жүздөн гектар. Ошону эмнеге сиз адилеттүү кылбайсыз? Ошону адилеттүүлүккө алып келишиңиз керек. Жайыт деген баарына бирдей болуш керек, элдерге дагы, жөнөкөй карапайым элге дагы, коомдорлар дагы бирдей болуш керек мамиле. Эң туура айтып жатасыз. Биз ошон үчүн 192-токтомду иштеп чыкканбыз. Бунда айыл өкмөттүн өкүлүнөн дагы ошол токой чарбанын кызматкерлери менен биргеликте комиссия түзүлүп, ошол комиссиянын конкурстук негизде гана ала алат. Ал жанагы кол ирисине тартат деген маселе жоюлуп келатат. Ушу 192-токтомдун негизинде. Ошол сизге ийгилик каалайм. Ошолордун баарын айтып кеткен сөздөрдүн баарын эсиңизге алып, ошондой көзөмөлгө алып суранабыз.